Достор, 5-6 декабрда ушундай бир жакшы иш-чара өткөн атат. Дзюдо боюнча ошол негизи мелдештин уюштуруучулары тууралуу маалыматтарды бере кетели. Ал жакта ушундай кубоктор дагы, медальдар дагы бардыгы өзгөчө болот экен. Ошол тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн чакырганбыз. Бизде бүгүн конокторубуз бар. Кылычбек Рысалиев коомдук ушу эл Кыргыз эл коомдук бирикмесинин мүчөсү жана ошондой эле Марат Табалдиев, Улуттук дзюдо спорт федерациясынын директору. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кутмандуу таңыңыздар менен куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Алгач эле ушу кубокторго көзүбүз түшүп атат да. Ушу баш байгени алган спортчуларга берилет окшойт. Баш байге белгиси команда канчалык көп убай топтосо, биринчисинен алтын медалдан, анан күмүш, анан коло болуп саналат да. Ошол упай топтогону жараша командага берилет. Командага берилет. Бул Хан Манас деген баш байге белгиси турбайбы? Негизи мен көрүшүмчө бул дагы кубоктун бири. Бул кубок, бул баш байге белгисин биз былтыр биздин команда уталган. Оор экен. Канча килограмм бул? Бул 4,5 килограмм. 4,5 килограмм. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүңүздөр. Болуп көрбөгөндөй ушундай башкача кубок. Бул кубокту дагы ушундай бир атайын буйрутмалар менен жасатсаңыздар керек. Бул тууралуу комментарий берип койсоңуз. Бул баш байге белгинин өзүнүн бир аз кичинекей тарыхы бар. 2008 жылдан баштап биз ушул Манас атабыздын айкели аянтка турса деген ой менен чуркап жүрдүк. Бул демилгени көп эле киши көтөрүп жүргөн. Бизге бул демилгени Демир Кадыров байкебиз айтты эле. Анан ушунчалык чуркап, аттуу баштуу байкелерге барып, колун чогултуп, анан 4 жерге кат жазганбыз. Манас атабыздын айкели турсун деп. Анын аркасынан ушундай бир сунуш түшүп калды. Дзюдо федерациясынан тиги таймаш өткөрөлү деп. Ошо таймашка баш байге белгин даярдоонун аркасынан чуркап ушул айкелди издеп калдык. Барып Базарбек байкебизге туш болуп калдык да, Базарбек Садыков деген. Ушул байкебиздин аркасынан ушул айкелди жасатып, анан турнир өткөрдүк. Турнир өткөндөн кийин байкебиз калды. Бир 6 айдан кийин ушундай жигиттер өткөндө айтып аткан сөзүңөр кабыл болду окшойт. Ушундай тиги баш байге белгини, ушул айкелди аянтчага коюп атабыз деп. Биз негизи ошол айкел турсун деп чуркаганбыз да негизи. Анан анткени сиздер билесиздер да, негизи түңдүк көтөргөн аял болбош керек. Анын ордуна ушул Манас атабыз айкел турсун деп. Андан тышкары Манас атабызды даңазалоо, балдарды спортко үгүттөө, ушундай жаатта иштеп жүрөбүз. Жакшы. Ал эми кийинки ушу айкел тууралуу да сүйлөшөлүчү. Бул кубоктагы ушу качан быйылкы оюндарга берилет окшойт. Бул турнир негизи 5 жылдан бери өтүп келет. Быйыл 6-чы турнир. 6-чы турнирге биз баш байге белгини өзгөрттүк. Бул баш байге белгинин автору Марянкул Асаналиев. Ал байкебиз ушул кубокту өзгөчө мындай кыргыз жыттанган, кыргыздын духун берген ушундай бир айкел болду да. Бул жерден бир аз түшүндүрүп коеюн. Ылдый жагында кайберендер, ортосунда мынакей эр ою. Бул жеринде Хан Манас деп чалып турат. Эки жагында рун жазуусу менен турат, Эки жагында кабыландар, алып кара куш, ортосунда болсо ааламды кармап турат. Манас атабыздын эн тамгасы менен барстар тартылып турат. Билбирсиздер, Жакшы. Анан кийин бул медальды дагы спортчуларга берилеби? Сиз жооп берсеңиз. Бул медальдар медалдын салмагы канча өзү? 970 1 килограмм дейт. Муну таанган спортчунун мойну мындай болуп калат да. Ылгый болуп калат. Бул болсо коло биринчи месседен 3-чү месседе чейин берилет. Ошол медальда тиги неме чагылдырылган, берде Манас деп кыргызча жазылып турат. Бул болсо айтпадык кабыландар деп. Кабыландардын Карачар, кабылан капталынан чамынат дегендей алышып аткандын кези. Берде болсо, берде кошой менен жолуган Манас атабыздын немесинде көкөтөйдүн арасында күрөшүп атканы. Бул болсо тиги Скулебосуна Каркара деген жерде өткөндө ошону чагылдырылган берде. Теңиртоодо. Ошондой кармап камерага да берип көрсөтүп коелу. Жүзө күрөшү боюнча 6-эл аралык Хан Манас таймашы деп жазылып турат.
берилген болсо лентабыз иленет. Лента илинет. Бул негизи мен билгенде эң чоң жана ушундай көрктүү медаль экен. Алтын медаль. Бул алтын медальбы? Алтын, коло жана бул биринчи орунга бериле турган алып келгенбиз да. Бул биринчи орунга берилген. Калган медальдардын түстөрү да ушундай эле. Окшош болот баары. Эң белгиси болот. Белгиси бул биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү орун деп жазылат. Баарына тең бирдей берилет ушул немеде. Просто беринен белгиси болот, эң белгиси менен берилет. Жакшы. Кайсы салмактан канчанчы салмактан канчанчы салмакка чейин балбандар күрөшөт? Балдар болсо 9 салмак категориясын бөлүкчөсүнөн күрөшөт. Кыздар болсо 8 салмакта. Кыздар дагы күрөшөт. Балдарыбыз болсо 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, плюс 100 килограммда күрөшөт балдар. 9 килограммда. 100 килограммдан өйдөлөр, Кыздарыбыз болсо 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, плюс 78 килограмм. Ал эми калыстар кимдер болот? Калыстар өзүбүздүн эл аралык даражадагы калыстарыбыз бар. Анан ошондой эле биздин чет мамлекеттен келе турган коңшулаш Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, ошо азырдагы Түркменистан, Пакистан жана Россия, Түркия, Монголия спортсмендерибизди күтүп жатабыз. Биз аларга чакыруу кагаздарын жибергенбиз. Ошо биздин мелдеш Хан Манас ошо 5 жылдан бери көлөмү менен катышууларын 600гө жетет. Жалпы спортчулар коноктор менен кошо. Анткени бул жаштар арасында өзүбүздүн 6-7 мамлекет республикасынын балбандарда күч сынашат келип. Эң негизги себептердин бири бул бара-бара Хан Манас чоң эркектер жана аялдар арасында өткөрүү. Ошондой эле ошо биздин дзюдо күрөшү өзү олимпиадалык түрлөргө киргенге байланыштуу биз жана лицензия деп коет олимпиадага катышуу үчүн. Жана өзүнчө бөлүкчөлөр бар. Группа А, группа Б, группа С деп бөлүнөт. Ошо группа Ага айландырып алышыбыз керек. Келечекте өзүбүздүн монголдордо дзюдо күрөшү абдан өнүккөн, алар жана Чыңгызхан кубогу бар аларда. Биз дагы Хан Манас кубогу деп ошо лицензиялык бир түнөлүккө келечекте айландырып алышыбыз керек да. Ушундай бир жакшы ой тилектер бар. Жакшы. 5-6 декабрда каякта болот? Спорт ордосунда бардыңыздар, катышыңыздар, биздин спортчуларды колдоңуздар. Ал эми сиздерге рахмат, ийгиликтерди каалайбыз, келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чоң иш-чаралары болот экен, жакшы жаңылыктар бар экен. Ушу Кыргызстанды дагы дүйнө жүзүнө таанытып бериңиздер. Рахмат, ийгиликтер болсун. Урматтуу достор, ал эми бизде дагы ушу дүйнө жүзүндө күн сайын жаңылыктар болуп турат. Ошолордун жакшы жаңылыктарын сиздерге топтодук. Сиздер үчүн ушу жакшы жаңылыктарды топтомо көрөлү, андан кийин жолугушабыз.